Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Аруак адамдын жан дүйнөсүндө жаркыраган нур жаап турсун. Бүгүн кезектеги эле учур маселеси телеберүүбүздү баштайбыз. Бүгүн бизде мейманда Улуу Тоолор басмаканынын жетекчиси Жумадин Кадыров мейманда. Куш келипсиз. Рахмат. Баягы сөздөн төркүнүнөн баштасак, төркүнү бул сиз өзүңүз көп элди аралап, мындайча айтканда, элдин турмушунун айлампасында, каймагында, кайнаган жеринде жүрөсүз. Негизи ушундан баштасак, кандай ойлоруңуз, кандай тилектериңиз? Бизде бир нече жолу чоң саясий өзгөрүүлөр, мындайча айтканда революциялар жүрбөдүбү? Ошол кыйын учурларда бизнесмендер, чоң мүлктүн ээлери жанталашып, биз эл мененбиз деп имараттын эшигине короого бор менен, сыр менен жаза калышты да. Алардан айырмаланып, албетте ар кимдин өзүнүн ар кандай жолу бар, жашоосу бар. Алардан айырмаланып, мен жашоом, түшүнүгүм жана ишмердүүлүгүм дагы дайыма элдин арасында болгондуктан, ошон үчүн тамырчы сыяктуудай эле ошо жалпы бүт элдин болобузда бир кыйла бөлүгүнүн маанайын билип турганга, кабардар болуп турганга мүмкүнчүлүктөр бар да, шарттар бар. Анан ошо азыркы мына сиздердин учур маселеси деген бир кызыктуу, жакшы, курч маселелерди көтөргөн берүүңүздөргө чакырылганда дагы адегенде ойлондум да, кайсы маселелерди көтөрсөк болот, кайсы маселелерди козгосок болот депчи. Анан кийин албетте жакшы окуялар да болуп атат, орто окуялар да болуп атат, терс окуялар да болуп атат. Бирок биз алардын жагымдуусун, келечекке оң таасир эте тургандарын козгошубуз керек да. Мисалы, ушул кезде так ушул учурда бул бүгүн эле башталып калган жок, бир 2-3 жыл болуп калды. Жаштардын арасында, жалпы эле коомдукчулуктун арасында китеп окууга кызыгуу күчөдү, кескин күчөдү десем болот. Мындан 3 жыл, 4 жыл мурун, 5 жыл мурун эле кырдаал башкача болчу. Көп эле адамдар, көп эле замандаштарыбыз кайдыгер эле. Азыр болсо, менимче ар ким да өзүнүн бир кайсы бир жашоосунун таасирлеринен улам ушул чечимге келип атат окшойт. Бирок жалпыбызга мүнөздүү болгон нерсе пайда болду. Ошо китеп окуш керек экен. Орто мектептин билими менен, вуздун билими менен чектелбей, кошумча билим алып туруш керек экен деген бир чечимге келишип анан изденип атышат, издеп атышат, жапырт окуп атышат. Мен бир нече мисалдарды келтирип кетейин. Өткөн жылдын 19-жылдын аягында 15 декабрь беле күнү, азыр так эсимде жок, китеп той деген бир жакшы иш чара болду. Бул студенттердин арасында өттү. 250 киши чакырылган болчу Нур Суфара деген кафеге. Анын уюштуруучулары жалаң студенттер. Анан кийин бир адамдан бир китеп деген бир долбоордун негиздөөчүлөрү жана жүргүзүүчүлөрү болчу. Анан ошого 250 студент чакырылган экен. Бир 350, балким 400гө чукул катышуучу келди. Анан иш чара бир 4 саатка созулду. Абдан кызыктуу өттү. Анан дээрлик эч ким кеткен жок. Мындай көп киши катышкан иш чарада башаламан кыймыл, кирип чыкмай дегендер көп болчу эле. Ошондой болгон жок. Себеби абдан дилгирлик менен, берилүү менен угуп отурушту да. Ушуга мен кубандым. Демек, жаштардын арасында бир умтулуу пайда болуп калган экен деп. Экинчиден, тыныгуу учурунда чылым чегет электеп эч ким сыртка чыгып тамеки түтөткөн жок да. Буга кайра китеп окуй баштаганына изденүүдөн башка дагы бир кандай бир себептери болуш керек да. Интернеттен тажадыбы? Жок, интернеттен тажады деп айтпайбыз го. Интернеттен бүт алаканыңдагы, телефонуңда бүт дүйнөнүн баардык маалыматы болуп атпайбы? Болгону китептин өзүнүн бир касиеттери бар да. Китептен алган маалыматты эч жерден ала албайсың, аны кинодон да ала албайсың. Китепте сөз аркылуу
октой эле күзөп кетет да, китептен ошол кызыккандар жаш маселе жашы боюнча кайсыл деңгээлден кайсыл жаштан кайсыл жашка чейин кызыгуулар көп болуп атат? Азыр жогорку класстагы орто мектептин балдары деле кызыгып атышат, мен байкап атам. Анан кийин айрыкча вуздун студенттери 1-курстан 5-курска чейин баардыгы эле кызыгып атышат. Алар түшүнүп калышты окшойт да. Баягы мектептеги билим жана вуздун программасындагы билим азыркы базар экономикасынын шартында жетиштүү эмес экендигинчи, дагы кошумча маалымат алыш керек экендигин билип калышты. Ошон үчүн көбүрөөк шыктандыруучу китептерге, баягы батыраак ийгиликке жете турган, батыраак бизнестен жолун таба турган, турмуштан ордун табууга кеп кеңеш бере турган китептерге кызыгуу күч болуп атат. Ден соолукту туура асыроо боюнча китептерге кызыгуу күч болуп атат, бирок көркөм адабиятка дагы кызыгуу күчтүү болуп атат да. Кече кайсы бир радиодон угуп калдым, бата жөнүндө чоң радиодон берип атышат. Анан ошолду батаны жаттап алып айтпаш керек, батаны жүрөктөн чыгарып айтыш керек деген сөздөр болуп атат да. Анан батаны жакшы айтыш үчүн кандай кылыш керек десе, бирөө абдан жакшы айтты. Көп кыргыздын чыгармаларын окугула дейт. Кыргыздын чыгармаларын окуганда ошону өзүбүзгө сиңирип, анан өзүбүз аркылуу чыгарганда мына ошол болот. Мына абдан туура айтылган кепти көбүрөөк окуш керек илгертеден. Бу мына быйыл күздө чоң оюн болгон турат. Оюнубуз бул баягы шайлоо. Шайлоо. Мына ошол шайлоодо ал боюнча мындай алдын ала кандайдыр бир нерселерди айтууга болобу? Божомол иретиндеби? Албетте божомолдосо болот. Анан бир саясаттын өзүндө мындай бир чоң түшүнүк бар. Эгер сен саясат менен алек болбосоң, саясат сен менен алек болот. Сенин тагдырыңды сен каалагандан да башкача кылып чечип таштайт дейт да. Ошон үчүн бул саясаттан биз каалайбызбы, каалабайбызбы, сыртта боло албайбыз. Так ошо чордонуна так борборуна кире албасак дагы кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн турмуштагы ордубузга жараша аралашабыз да, саясатта болобуз. Анан кийин мен өзүм байкоом боюнча күзгү шайлообуз 15-жылкы караганда, 10-жылкы караганда бир кыйла мыйзамдын чегинде өтөт. Ага баягы эмне үчүн ушул 2 датаны айтып атам? Себеби 10-жылы чоң элдик эме болуп, бийлик алмашып, элдин бир нааразылыгы чекке жетип, анан бийлик алмашып, кан төгүүлөр менен анан кийин шайлоо жүргөн. Ошондо кызыктуу шайлоо жүргөн. Анын жыйынтыктары күтүүсүз болгон. Баягы административдик ресурс анча иштеген эмес да. Бул жерден баягы рекламанын, агитациянын күчүнө жараша жүргөн да. Ал эми 15-жылы баягы бийлик бир кыйла турукташып калгандыктан, анан албетте бир кыйла деңгээлде колдонулду окшойт. Бирок баары бир көп эле мамлекеттерге салыштырмалуу мыйзамдын чегинде элдин катышуусу менен жүрдү. Жана эми мына 20-жылкы шайлоо дагы кызыктуу өтөт деп ишенип турам. Андан сырткары шайлоочуларыбыз дагы баягы куру убадага, кыйкырык сүрөөнгө азгырылбаш керек, берилбеш керек, бул жоопкерчиликтүү нерсе деп дагы түшүнүп башташты деген дагы көз караштамын да. Анан ошолордон алганда бул жолку келе турган парламентте кыйла кадыр барктуу адамдар, элге эмгеги сиңген адамдар, ийгиликтүү адамдар, албетте бизнестин өкүлдөрү дагы иши кылып бир кыйла жакшы инсандар келет. Жана саясаттагы биздин турукташуубуз, калыптануубуз дагы бекемделет деген ишеним бар менде. Абдан туура ойлор айтылып атат. Анын үстүндө деги канча жылдан бери элдер ошол шайлоолорго катышып, шайлоолордун жыйынтыгында кайра эле ошол карапайым эл өзү кыйналганын эл сезе баштады. Жакындан да интернетте жүрөт. Азыр мурда шайлоодо 1000 сом берип, азгырчу эле 20 000 сом берип атат. Өзүңөр кармагыла элебиз деп. Элдин арасында ушундай нерселер болду. Элдер калпка, калп саясатка, калп убадаларга тоюп бүткөн сыңары. Эми быйыл Кудайым буйруса ушул шайлоону ар бир кыргыз элибиз өзүнүн жүрөгүнөн акыл эсин аңдап ошентип шайлойт деген ойлорубуз бар.
Бул Кыргызстандын келечеги, азыркы жана эртеңки келечеги кандай? Сиз өзүңүз шуну ушул кандай көрөсүз Кыргызстандын келечегин, бүгүнкү, эртеңки келечегин? Бүгүнкү күндү адегенде анча-мынча бүгүнкү күнгө анча-мынча баа бере турган болсок, бүгүн албетте кандайдыр бир көйгөйлөр бар, өтүшүп кеткен маселелер бар. Деги эле көйгөй деген бул өзү эмне? Кайсы бир чечилбей калган маселе да, кайсы бир проблема. Аны бир киши чече албай калат өзүнүкүн, 10 киши чече албай калат, 1000 киши чече албай калат, анан чоң проблема пайда болот да. Ошондой нерселер бар. Бирок биздин бир артыкчылыктарыбыз да бар да. Биздин аң сезимибиз эркин. Баягы экономикалык жактан толук бир суверенитетке көз карандысызга чыкпаганыбыз менен ар бир адам, ар бир кыргызстандык өзүнүн аң сезиминде толук ойлонуу эркиндиги, аракет кылуу эркиндиги, ишмердик жүргүзүү эркиндиги толук бар болгондуктан ушул биздин артыкчылыгыбыз да. Ошон үчүн мындан мурунку суроодо жанакы шайлоо боюнча сурадыңыз. Ошо шайлоодо дагы туура чечим чыгарганга шарт бар да. Эч ким үстөмдүк кылып, сөзсүз муну шайлайсың, сөзсүз мунуга добуш бересиң деп үстөмдүк кылбайт деп ойлойм. Анан ошол сыяктуу келечегибиз дагы бүгүнкү биздин билим деңгээлибизге, бүгүнкү биздин чыгарган чечимдерибизге жана эртеңкиге тактикалык жана стратегиялык пландарды эл катары, мамлекет катары канчалык туура коебуз, ошого жараша. Жана мен ишенем, чечимдер туура болот деп. Тиги Жумадин мырза, бул эч ким бирөөгө басым кылбайт деп кепил болуш кыйын го. Ошондой болгон күндө да адамдын өзүнө байланыштуу деген. Бирок кайсыл гана бийлик болбосун өзүнүн административдик ресурстарын колдонуп келген. Бул муну жашырып эмне кылабыз? Ар бир ошол шайлап аткан мектептин шайлоо участогу деп кой бөлүмдөрүндө ошолор мектептин мугалимдери дайыма жылыга кайсы шайлоо болбосун толугу менен акимдер, айыл өкмөттөр ушул убакка чейин ушундай бийликтин мындайча айтканда куралы болуп келген. Бул жолу басым болбойт деп менимче эч ким кепил боло албайт. Канчалык басым болгон күндө дагы адам өзүнүн жарандык ордун позициясын тактап турсабы деген тилек да. Бул ошо улантсаңыз, бул Кыргыздын келечеги. Кыргыздын келечеги абдан кеңири деп ишенем. Келечек кайсы бир деңгээлде адамдын пейили менен, учурдагы кулк мүнөзү менен да байланыштуу болот да. Анан элде бизде мамлекеттик институт өтө бекем болбогону менен үй бүлөлүк институт салыштырмалуу түрдө бекем боюнча эле да. Улууну күчү сыйлайт, күчү улууну урматтайт жана башка деген нерселер бир байыртыдан берип келаткан салттар, нарк населдер сакталып эле келатат. Албетте башка баалуулуктар да кирди, капиталдын үстөмдүгү орноп эле калды. Бирок ошондо дагы мисалы жумушсуздук аябай күчтүү болгону менен көчөдө калган кишилердин саны, таптакыр кароосуз калган кишилердин саны аз. Мисалы 20-чы кылымдын 30-чу жылдарында Америка мамлекетинде улуу депрессия деген бир сыноо болгон. Ошондо элдин бир 30%га жакыны жумушсуз болгон. Анан бүгүнкү күнгө чейин жүрөктөрү түшүп эскеришет да, абдан кыйналганбыз депчи. Бизде элдин 50%га жакыны жумушсуз да. Бирок жашоо жакшы эле салыштырмалуу. Себеби бир киши 10 кишини багып кое бериши мүмкүн. Тууганчылык сезим, жердешчилик сезим, деги эле урууга жоопкерчилик алуу деген сезимдер бар болгондуктан андан сырткары баягы Кыргызстандын сыртына чыгып кеткен атууларыбыз башка жактан кайсы бир деңгээлде орночо калып, иш таап, каражат таап ошолор кайрылышып тургандыктан мындай кыйынчылык билинбей эле кетип атат да. Бара жалаң эле сырттан келген каражатты күтүп, анан ошо менен оокат кыла бербей, өзүдө дагы экономикалык баары көтөрүлүү болот деген ишеним бар. Андан кийин келечек ошого түздөн-түз байланыштуу жакшы болот. Ар кимибиз өз колубуз менен жасайбыз өзүбүздүн келечегибизди. Сиздин тилегиңиз абдан жакшы экен, Жумадин мырза. Мына бул азыр үй бүлөдө баягы улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо, кыргыздын улуулуктары сакталып калган деген нерсеңиз оптимисттик көз караш. Бирок ошону менен катар эле бүгүн кайсы жерде гана
массалык маалымат каражаттар болобу, интернет болобу, үй бүлө атасы баласын уруп коюптур, баласы атасын уруп тепкилеп коюптур, энеси минтип келиптир, кызы тигинтип келиптир деген терс көрүнүштөр. Эми муну негизи айтпай койсок да көбүнесе айтпаганга аракет кылышыбыз керек дегендей, баягы жаманды жашырып, жакшыны ашырып дегендей. Бирок ошондой болуп атат. Канчалык деңгээлде пайызына салыштырып келгенде ошондой нерселер көбөйүп кеткендей. Ушул интернетте массалык маалымат каражаттардан. Бул жерден массалык маалымат каражаттары жаңылык үчүн, сенсация үчүн дайыма умтулуп турушкандыктан өздөрүнүн публикасы көп болсун үчүнчү көбүнчө эле негативди көтөрүп чыгышат да. Бир жамандык болуп аткан жердин жанында бир 10 жакшылык болуп атышы мүмкүн, же жүздөгөн бир ийгиликтер жаралып атышы мүмкүн. Анан аны баягы окурмандар, көрөрмандары же болбосо интернет колдоочулар кызыксыз деп эсептейт деп туруп анан бир жалгыз нерсени чыгара беришет да. Ошон үчүн бул боюнча мисалы моунча жакшы иш болду, мынча жаман иш болду деп статистика боюнча айта албайбыз. Жана статистиканын өзү дагы чындык деп эсептегенге мүмкүн эмес. Марк Твен деген улуу жазуучу айткан, жалгандын 3 түрү болот деген. Жалган, абдан жалган жана статистика деген да. Статистиканы атайын чыгарып турушат. Баягы коомчулукту башкарыш үчүн, бир багытка буруш үчүн, кайсы бир негативди жеткириш үчүн же болбосо кайсы бир максаттарды орундаш үчүнчү. Ошон үчүн статистикага таяна албайбыз. Мен өзүмүн эле көрүп турган, мен дайым эле бардык эле элдин катмарлары менен кабарым бар. Жаңы конуштарга барып турам. Студенттердин арасында болуп турам, мектеп окуучулардын арасында болуп турам, көчөдө деле көрөм. Анан баягы маанайы чөккөн кишилерге караганда маанайы көтөрүңкү кишилер көбүрөөк. Мен ошентип сезем да. Мен өзүм дайыма маанайым жогору, анан балким мен ошентип баягы көгүлдүр көз айнек кийип алгандай көрүп аткандырмын. Бирок андай эмес деп ишенем. Абдан жакшы. Ошо жаркыраган келечекте кандайдыр бир көрүнбөгөн күчтөр же көмүскө күчтөрдүн кызматы жөнүндө айтсаң. Биздин келечек албетте биздин эле эркибизге байланыштуу эмес. Биз жалпы жер планетасы деген бир чоң үй бар. Ошол чоң үй бүлөнүн ичиндеги бир бөлүкпүз. Жана бир үйдүн ичинде мисалы ата энеси анан 10 баласы болсо, ошолордун маанайы же келечеги же ден соолугуна абалы атасынын, апасынын маанайына, анан бир туугандардын абалына жараша болот да. Ошол сыяктуу эле жалпы дүйнөдө кандай жакшылыктар болуп атса же терс нерселер болуп атса, ошол бизге баары таасир этип турат. Каалайбызбы, каалабайбызбы. Мисалы азыр Кытайда бир вирус жүрүп атат. Ар ким кооптонуп турат да. Кудай сактаса экен, ошол жайылып кетпесе экен, ошол бизге чейин келбесе экен депчи. Бул эми сырткы нерселер, экономикалык бакубатчылык канчалык болот, инфляция жүрөбү, жүрбөйбү, анын баардыгы биздин экономика алсыз болгондуктан бизге сөзсүз оң же терс таасирин тийгизип турат. Чарпып өтөт. Чарпыйт же жапырып турат да. Бирок ошол эле нерсени, ошол келечекти камсыз кылуучу ички бир күчтөр бар. Ал ар бир адамдын ичиндеги ишеними, билими, аракетчилдиги, тырышчаактыгы жана ошого жасаган умтулуусу ошол келечекти сөзсүз мындай же тигиндей кылып бурат да. Мен жакында Нуржигит Кадырбеков деген бир замандашыбыздын Япон кереметинин сыры деген китепти окуп чыктым. Өзү Нуржигит азамат экен, 5ден ашык китеби жарык көрүптүр. Мен 4төн окуп чыктым. Өткөн жылдын башында алып койгон элем окуйн депчи. Анан жаңы жылдан 1-январь күнү окуп баштадым. 10-январда 4 китебин окуп бүттүм. Бир жумада бир китеп окуйм деген планымды ашыра аткарып идим. Себеби мага кызыктуу болду. Анан ошондо жана Япон кереметинин сыры деген китебинде идеясы бир эле сүйлөм экен. Япон кереметинин сыры япондордун кулк мүнөзүндө, алардын жашоого, өзүнө, турмушка, экономикага болгон мамилесинде деп элечи. Башка кимдир бирөө алар моунча техника чыгарды, моунча машина өндүрдү, моунча электроника жаратты, мынча жасалма аралдарды курду деп бир сырткы себептерин айтмак да. Көрсө ошол ийгиликтерди жаратып аткан кыймылдаткыч ошо япондордун мүнөзү, алардын самурай доорунан бери келе жаткан өжөрлүгү. Мына ошол самурайлык сапаттарды алар бүгүнкү жашоого колдонуп атышыптыр да. Мен үчүн жаңылык болду. Бул кыргыздардын өзүнүн дүйнө таанымында ошондой мүнөздөр барбы жана ал кандай мүнөздөр? Кайсынын үстүндө кыргыз элибиз иштешибиз керек? Кайсы мүнөздүн үстүндө?
Бизде дагы бизге келечегибизге жакшы оң таасир этип турган мүнөздөр сөзсүз бар. Мисалы сабырдуулук жана каниет кылуучулук, топук кылуучулук. Ошол эле Нуржигиттин китебинде мындай бир сүйлөм бар экен. Мен мамлекеттик кызматта иштейм дейт. Менин аз бирок берекелүү айлыгым бар дейт. Көрдүңүзбү? Кичинекей сөз, бир эле сүйлөм. Аз бирок берекелүү айлыгым бар дейт. Ал эми япондордо береке деген түшүнүк жок. Алар болсо эсептеп туруп, мен монча паланча йен же монча доллар табышым керек деп туруп өзүлөрүнө умтула берет да. Болбой калса алар үчүн катастрофа. Бизде болбой калса, демек убактысы келе элек турбайбы? Мен дагы жакшылап аракет кылышым керек турбайбы деп туруп, планды бат өзгөртөт да, кайра иштеп баштайт да. Ошон үчүн анан бизде тууганчылык, жердешчилик, деги эле эл үчүн жоопкерчилик деген нерселер бар. Мына ошолор биздин келечекти сөзсүз аныктайт. Жанагы сырткы оң терс таасирлерге карабай баары бир бүтүн боюнча, эл боюнча, келечеги кең боюнча кыла беребиз. Тууганчылык, уруучулуктун өзүнүн бир улуу жолдо чоң кызматтары албетте бар. Негизи өзүңүз азыр күндө бизде уруулардын өзүнүн 40 уруу деп, 40 уруу кыргыздын өзлөрүнчө бир уюмдарды түзүшүп, баланча уруунун уюму, баланча түкүнчө фонду уруулардын деги эле улуулардын азыркы күндө бир четинен өз алдынча болуу. Буга сиздин мамилеңиз кандай, оюңуз? Биздин бүгүнкү күнгө жашап аман эсен келгенибиздин негизги себептеринин бири бул ошо биздин тууганчылык сезимдер. Баягы жердешчилик сезимдер, уруучулук сезимдер, анан кийин чоң уруктук, анан жалпы элдик деп. Деги эле чоң нерсе кичинекейден башталат. Адам жеке адам катары өзүн сыйлап, өзүнө кам көрүп туруш керек. Адам бир үй бүлөнүн бөлүгү катары өзүн сыйлап, өзүнө кам көрүп аракет кылып туруш керек. Анан бир айылдын бөлүгү катары, анан райондун, анан областтын, анан кийин республиканын, ошентип кичинекейден башталат да. Кээ бир башка дагы позиция бар. Дароо эле жалпы элди ойлош керек дейт да. Жалпы элди ойлош керек деген жерде жоопкерчилик жок. Ал болсо биягын ойлонобу, биягын ойлонобу биле албай калат да. Ошол жагынан алганда, анан деги эле биз эмне үчүн баягы кыргызчылык деген чоң түшүнүктү терс нерсе катары көрсөтүп коюшкан. Бул биздин чоң державаларга аралашып аткан учурубузда чоң державалар баягы экономикалык курал жарагынын күчтүүлүгүнөн, регулярный армиясы барынан бизге өздөрүнүн эркин таңуулап, бизди мажбурлап кошуп алышкандан кийин алардын политтехнологдору ошондо эле иштеген, аябай тыкыр иштешкен жана аныкташканда, могу кыргыздар сөзгө бекем экен, убадага бекем экен. Булар кагазга кол койбой эле, бирок сөзсүз аткарат экен. Жана булар байлары, кедейлерине жоопкер экен. Акылмандары жалпы эмелерине, карапайымдарына жоопкер экен. Булардын ошолордун баарынын түшүнүгү биригип келип кыргызчылык деген түшүнүк экен. Ошону терс нерсе катары көрсөтүш керек деп турган силердин жаман жагыңар ушул деп бизди атайын жолдон чыгарып адаштырышкан да. Анан ошон үчүн ошол баягы политтехнологиянын баягы образды мүнөздөмөнү туура эмес берип койгондуктан ошодон арыла албай жатабыз. Ошодон чыга албай жатабыз, бирок экинчи жагы бар. Албетте жанакы тууганчылык, жердешчилик түшүнүктөрдү тетири колдонгон саясий күчтөр дагы бар. Алар жөнөкөй учурда эл менен иши деле болбойт. Өзүнүн бизнеси менен, кара курсагынын камы менен жүрө берет, жана шайлоо учурунда же кайсы бир курч маселе болгондо анан пайда болот да, анан кийин ошол нерсени көтөрүп ойной баштайт да. Ошондо жаштар баягы толук түшүнүк, өзүнүн позициясы калыптанып бүт элек кишилер ээрчип кетиши мүмкүн. Бирок жалпы эл баары бир ким чын дилинен сүйлөп атат, ким жалган максатты көздөп атат, билип турушат да. Сөзүбүздүн башында азыр китепти жаштар окуй баштады деген жакшы сөз айтылды. Мына ошол жаштарды бала бакчадан, мектептен тарбия бериш үчүн, маселени айтайын дегеним бул да. Кече пирлер жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Пирлер. Кыргызда ар бир нерсенин өзүнүн пири бар экенин. Жолдуку жоламан, чөлдүкү чаян, сулайман теги жигиттики шаймаран дегендейчи бизде көп баардык нерсенин пири бар. Баардык болуштун пири бар. Кыргыздар ошонун баарын билет экен, анан ошолордун баарын өзүнчө колдонбойт экен да.
турмушунда колдонбойт экен. Мектепке бараткан бала маселен пешеходдон өтүп же үйдөн чыкканда жоломон атам жолдосун десе маселен. Эмне үчүн пирлердин иштебеши. Сууга түшөрдө, көлгө түшөрдө Сулайман атам колдосун деген. Мына ушул бала бакчадан ушундай нерселерди баштасак, балдарга жанагы мультфильмдеги Даша Машаларды бере бербей, ушундай нерселерди өткөрсөк. Сиз ушул боюнча ой пикириңизди айтсаңыз. Өзү жана сиз айткан маселе чындыгында эле бар, турмушта орун алып калган. Өзү бизде расмий билим берүү системасы менен этнопедагогиканын байланышы жок. Биз баягы отурукташып, жазуубузга ээ болуп, анан дүйнөлүк өнүгүүгө интеграция болгондо мурунку ага чейинки баалуулуктардын дээрлик баардыгынан баш тартып койгонбуз. Буга чейин бүт эле эскилик болгон экен, эскинин калдыгы болгон экен, караңгылык болгон экен деп туруп, болбосо мурун бала бакча жок, мектеп жок, вуз жок, академия жок эле. Балдар 12 жашында үйдүн сыртындагы жумушка жоопкер болгонго, 16 жашында жокор болуп согушка барганга даяр болуп калышкан. Себеби аны акыл эси калыптанганда баштап ошентип тарбиялашчу, үйүндө да тарбиялашчу, көчөдө да тарбиялашчу, айыл аксакалдарды тарбиялашчу, жакшы бир жанакы элдик дастандарды, баатырлык эпосторду айтып тарбиялашчу. Мындайча айтканда саясат, мындайча айтканда келечек муунга кам көрүү жүргөн да. Мамлекеттик деңгээлде болбосо дагы элдик деңгээлде жүргөн, кандайдыр жетишкендиктер болгон. Ошон үчүн кыздар өтө эле эрте турмушка чыккан. 14-15 жашында балалуу боло башташкан, ошондо эне болууга даяр болуп калышкан да. Ошонун баардыгы жокко чыгып, анан кийин бүт кагаз аркылуу, китепкана аркылуу, вуз аркылуу билим алыш керек деген нерсе болгондо анан же биякты толук өздөштүрүп кетпей, же мурункудан кабарыбыз болбой ортолукта калып калдык да. Маселе ошол нерселерди, азыркы жетишкендиктерди дагы жакшы өздөштүрүү, ал эми мурунку баалуулуктарыбыз менен айкалыштыруу маселеси чыгып атат да. Ошондо жана сиз айткан пирлерге кайрылышыбыз мүмкүн. Ошондо бир кайсы бир салттарыбыз калыбына келиши мүмкүн, анан турмушубузда керек тийиши мүмкүн. Бул өтө бүгүнкү күндө керек нерсе. Сиз айткандай совет дöwрүндө көп нерсени чылык деген нерсе менен бузуп, атайылап бузулган. Бул илгери бая Кыргызда бир конституция сыяктуу өзүнүн жазууларын болбосо дагы бир баракка жетпеген конституция бар эле. Ошонун бири маселен уят, кой. Маселен жана үй бүлө жөнүндө айтып атпайбызбы? Коку уят, кошунагы уят болот. Баягы жаманды жашырып, жакшыны ашырып. Анан кой тигил айылга уятпыз. Ой тигил урууга уятпыз, тигил элге, ой кошуна өлкөлөргө уятпыз. Уят деген нерсе менен эле бардык нерсени тыйып койгон сыңар. Жумадин мырза, чындыгында ошол көп элдердин арасында аралашып, ошол бир руханий дүйнөсүн дагы жөнөкөй турмуштагы нерселердин баардыгына аркалап аралашып келесиз. Деги эле өзүңүз жөнүндө маселен теле көрүүчүлөр окугусу келет го. Себеби сизди көп адамдар билишет, көп адамдар бул жазуучу калемгерлерден сырткарыдагы руханий дүйнөнүн ага көзгө көрүнбөс кайы билимин дагы аркалап келесиз. Деги эле өзүңүз тууралуу бир кабар берип кетсеңиз. Аракет кылайын. Мен өзүм ушул кезде эмес, көп жылдан бери эле өзүм эле күрөшүп келе жатам. 10 классты бүткөндөн бери карай эле бүт бардык маселе өзүмдөн башталатын. Кайсы бир деңгээлде так болбосо түшүнүп алам, өзүм эле кырмашып, так болууга, убакытка өтө сарамжалдуу болууга, менеткеч болууга, изденүүгө, көп окуганга, көптү билгенге жана ошону байкатпай таркатканга аракет кылып кетем да. Анан кечирип кой Алдарым, байкатпай таратуу дегенди кандай түшүнөт көрүүчүлөр? Мындай да, байкатып таркатса баштасаң, анда таңуулагандык болуп калат. Анда жанакы сен тозокко түшөт экенсиң, жүргөндөн көрө эмне кыласаң тозокко түшпөйсүң деген гарантияларды берип тургандан кийин үгүт түшөт го. Анда тескерисинче адамдын кежири кармашы мүмкүн, уккусу келбеши мүмкүн. Андан көрө ошонун деңгээлинде, ошонун тили менен сүйлөп, аралашып жүрүп, чогуу чай ичишип, анан аныктап,
кайсы деңгээлде эмне маалымат бериш керек же кайсы бир кеп кеңешти айтыш керек. Ар бир адамдын деңгээлине байланыштуу. Бул өзү жоопкерчилик да. Сын пикир айтуу да жоопкерчилик. Сөзсүз эле кишинин сен менен мамиле түзгөн замандашыңдын сын пикирге канчалык даремети бар, канчалык көтөрө алат, ошончону гана айтышың керек да. Ашыкча айтсаң жатып калат, жыгылып калат, ал турбай калышы мүмкүн да. Кем айтсаң тоготпой коет. Дозасын бериш керек да. Дозасын бериш керек. Мактаганда дагы чеги менен макташ керек, бирок көзү жок жерде макташ керек. Себеби көзүнчө мактасаң мактоону эч ким көтөрө албайт да. Негизи ар бир адамдын өзүнүн, ар бир адамдын жан дүйнөсү, көкүрөгүндө жан дүйнөсү ыйык. Өтө ыйык нерсе. Анан бизде сын айтабыз деп, же болбосо акыл айтабыз деп, баягы ошол адамдын жан дүйнөсү батка кийген ботинке менен кирип барып эле анан өзүбүздүн төрүнө отуруп алабыз да, анын үстүнөчү үйүнө кирип барып төрүнө отуруп алып, ал мындай эмес, сеники туура эмес, ал мындай. Негизи бул өзү өтө чоң бир надандык да. Айтканыңызды толук кабыл алдым мен. Ошон үчүн мен жана байкатпай деген сөздү атайын колдонуп атам. Анан кийин мен үчүн ар бир замандаш кызык да. Мен үчүн ар бир замандаш шанс. Мен ал менен азыр сүйлөшүп отурам, маңдай теске турам. Эртең кайра ошондой мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу? Ошондой бир Кудайдын ырайымы барбы? Мага белгисиз. Ошон үчүн ошол учурду мен болушунча колдонуп калышым керек. Биринчиден конткой угушум керек. Экинчиден ошо эмне менден бир кайсы бир маалымат керек болсо аныктап ошону бергенге жетишип калышым керек да. Бүгүнкү күндө адам баласы дээрлик көпчүлүгү эки нерсе менен жашап келет экен да. Биринчиси өткөн чак, анан арман. Ошол сизде арман болбосун деген ой бекен да. Экинчиси үмүт. Эртең жакшы болот, бүрсү күнү жакшы болот. Сөзсүз түрдө ушул эки нерсе менен көпчүлүгү жашап келип, бирок учурчакты өткөрүп жиберишет да. Учурчакты маңдайыңда отурган адамга жылуу сөз айта албай, чыканагын сезген адамга мындай жөлөк таяк боло албай, ушул учурчакты баалай билүү деп түшүнүп атам. Ооба, бул өтө маанилүү. Учурчак менен жашаш керек да. Өткөн өттү, кетти, аны жөн гана билип коюш керек. Тарыхка дагы, өткөн тарыхка дагы эч кимди даңазалабаш керек жана эч кимди баткакка чаап жамандабаш керек да. Аны билип гана коюш керек. Ал эми келечекке кыялданып эле жыргап отуруп албаш керек. Ал келе турган нерсе, ал сен азыр канчалык ошого фундамент коюп атсаң, канчалык ошого даярдыктар көрүп атсаң, анын келишине шарт түзүп атсаң, ошондой болуп эле келет да. Ошон үчүн учурчак менен бүт ойдун баардыгы, аракеттин баардыгы учурчак менен болуш керек. Өткөн чакка бир 10%, келечекке бир 5% эле бөлүш керек да. 85% учурчакка бурулуш керек. Туура, өткөн чактарды албетте муну унутпаш керек. Ал биринчиден өткөн нерселердин баардыгы адамга бир сабак катары. Ал эми учурчакта ошолордун баарын эртеңки күндөрдү мындай кыргыз өзү көп нерсени пландаштырбайт дейт. Ошол бирок иреттөө кызматы сөзсүз түрдө болуп келген. Ушул жана жогоруда айткандай, кайып дүйнө менен канатташ болуп жүрөсү дайыма. Ушулар жөнүндө токтоло кетсек, бул турмуштун түйшүктөрү, жашоонун кыйынчылыктары, дегеле ушулардын баардыгы пендечилик дейбиз, ушулардын баардыгынан кыйналбай жашоонун болуп аткан нерсе, тобо каниет менен жашоонун жолдору барбы? Албетте бар. Андай жолдор жок болсо баардыгыбыз үмүтсүздүккө түшүп, анан кийин паникага түшүп, анан мынтип отуруп калбайт белек. Болгону ошол абалга келиш үчүн көп окуш керек, көп бир адамдардын тагдырын билиш керек, тажрыйбасына таяныш керек жана өзүңүн да баскан жолуңан бир тыянак чыгарып туруш керек да. Анан кийин жанагы ошондо киши сабырдуулукка келе баштайт. Ошондой адат пайда болот. Анан кийин канчалык кыйынчылык келсе деле бул убактылуу эмеспи деп билип турат да. Ошон үчүн чөкпөй, кабатыр болбой, анан туура кабыл алып, туура ойлонуп, туура чечим чыгарышы мүмкүн. Анан сиз жана кайып дүйнө, сырдуу дүйнө менен аралашып, алар менен канатташ жашоо,
деген. Себеби дегенде биздин ата бабалардын баардыгы көзү менен көрбөсө да көкүрөгү менен туюп, кайыптар менен канатташ болуп келген эмеспи. Деги эле өзүнүн кыргыздын көчмөн дүйнө таанымында табияттын сырын билген, табияттын мыйзамы менен жашаган, адамдык мыйзам менен эмес, азыр биз болсо адамды мыйзамды өзүбүз жазып алып, анан ошону бул туура эмес деп ошо өзүбүз адашып жүрөбүз да. Ал эми табияттын жараткандын мыйзамы эч качан мындай бузулбаган, оңдолбогон, түзөлбөгөн мыйзамдар. Мына ошону менен жашап келген. Ошон үчүн кыргыз көп жерде туңгуюктан туура жол таап келген. Мына бүгүнкү күндө деги эле адамзат туңгуюкта. Кыргыз дагы туңгуюкта. Адамзаттын бир бөлүгү катары туңгуюкта, ооба. Бир бөлүгү катары. Мына ошол турунда сырдуу дүйнө жөнүндө. Өзү момундун ишин теңир моңойт деген бир жакшы сөз бар да. Бул биздин ар бир адамдын дагы жашоосунда мындай окуялар көп болот. Өзү чече албайт, бирок күтүп турса бир жолдор ачылып, анан маселелер чечилип кете берет. 1916-жылы Үркүн деген бир чоң сыноо эл катары кыргыздардын башынан өткөн. Ошондо падышага каршы койгонго эч кандай эчтекебиз жок болчу. Бир гана Кудайдан үмүт бар эле да, ошо бизди сакта дегенчи. Анан ошондо ошо жанакы буларды геноцид кылгыла, жерди бошоткула деген буйрукка кол койгон киши тактан кулаш керек болчу. Тактан кулаш үчүн большевиктер бийликке келиш керек болчу. Ошондой бир чоң окуялар болуп, анан тиги жактагы чоң тарыхый окуялар бизге эпкини менен эле сактап калып атат да. Бул мисал катары айтып атам. Анан бизде дагы бир абдан терең маанилүү мындай бир күнүлүк турмушта көп эле уккан, колдонулган сөз бар, ошону айтайын. Бутуңга карап баспайсыңбы дейт. Же болбосо оозуңга карап сүйлөбөйсүңбү? Же болбосо көзүңгө карабайсың дейт да. Мына үч сөз. Бутуңу көзүң менен карайсың, оозуңу оюң менен карайсың, а көзүңгө эмне менен карайсың? Мына ушул жерде жатат да. Ошондо демек бул көз бул көрө турган эле инструмент. Дененин эле бир бөлүгү көрүү функциясын аткарат да. Ал эми көргөн нерсе эмне? Ал биздин жаныбыз же болбосо рухубуз. Ошол түбөлүктүү бир нерселерге да таянып туруп, ошолорго таянып көрбөйсүң деген сөз да. Көзүңгө карабайсың деген жерде чоң сыр жатат. Анан муну айтып атканым, ар бир адамдын жашоосунда баягы көзгө көрүнбөгөн дүйнөлөр менен, кайып дүйнөлөр менен тыгыз байланыш күн сайын эле болуп турат. Болгону аны биз байкабайбыз да. Баамдабайбыз. Адат болуп калган. Мына сиз экөөбүз маңдай тесикте отуруп сүйлөшүп атабыз. Сиздин денеңизде, менин денемде ушунчалык көп реакциялар жүрүп атат азырчы. Биологиялык, химиялык, физиологиялык жана башкалар. Аларды өзүнчө бир лабораторияда жүргүзүш үчүн килеген заводдорду куруш керек. Аларды курбай эле Кудай бизди ушинтип жаратып койгон. Анан сиз экөөбүз алар жүрүп атат, сиз экөөбүз бир кайсыр маселелерди талкуулаганга аракет кылып атабыз да. Эгер таң калыш керек болсо, жашоонун өзүнө баардыгын эле мына жарыктын күйүп тургандыгына, мына үйдүн ушинтип курулуп калгандыгына баардыгын эле суктанып эле отура беришке туура келмек да. Андан сырткары биз көнүп калган кереметтерден сырткары биз үчүн сейрек издечү нерселер дагы бар. Ал көбүнчө кыргыз тилинде биздин элдин түшүнүгүндө жана кыргызчылык деген чоң түшүнүктүн ичинде кайып дүйнө деп аталат. Бул ортолуктагы дүйнө да. Жалган дүйнө, чын дүйнө, кайып дүйнө ошонун ортолугунда. Ошол аркылуу анан же бул жака өтөт, же кайра келет. Кайып дүйнөнүн таасири ар бир адамга сөзсүз тийип турат. Байкайбы, байкабайбы, карабайт, тийип турат. Мен адамзаттын Орто Азия элдерине тиешелүү бир уламышты айтып берейин биринчи. Кожо Ахмад Ясави деген ислам дүйнөсүндөгү зор аалымдардын бири бар. Ал киши ошо Орто Азияга ислам дининин таркашына, тынч жол менен таркашына чоң эмгек сиңирген. Анан ал кишинин өмүрү боюнча эки вариант бар. Биринчиси Өзгөн шаарынын жанында Жазы деген дарыя бар. Жазы деген дарыя бар. Ошонун жанындагы айылдарда туулган деп айтылат. Анан Салам Алик деген айыл бар. Ошол жерде Арслан баба менен Ахмат экөө, Ахмат 5 жашындабы, 7 жашында болуш керек. Экөө жолуккан, анан бирине бири салам берип, салам алган жер ошон үчүн Салам Алик болуп аталып калган деген дагы бир уламыш бар. Ошол мезгилде ал андай эмес, ал болсо Түркистан шаарында, Казакстандагы Түркистан шаарында бүт өмүр өткөн.
экөө ошол жерден жолугушкан. Анан кийин Арслан баба болсо Мухаммед пайгамбардын мурасын ошол жерден өткөрүп берген деген дагы вариант бар да. Анан улуу адамдар жөнүндө уламыштар көп болот, өзүчө көп варианттар болот. Көз өткөндөн кийин Анан баардыгын эле чын катары кабыл ала бериш керек да. Себеби бирин дагы жокко чыгарганга мүмкүн эмес, бирин дагы толук ишенгенге да кыйыныраак да. Анан ошол уламышта мынтип айтылат: Мухаммед пайгамбар кайсы бир өзүнүн эң жакын сахабалары менен сүйлөшүп отурганда мынтип айтыптыр: дагы бир улуу инсан келет экен 400 жылдан кийин. Мен ошого бере турган аманатым бар. Аны ким жеткирип берет дегенде эч ким унчукпайт демиш. Анан кийин ошол кезде жашы 600-гө чыккан бир Арслан деген ошо сахабалардын бири бар экен. Жашы ошончо улуу болгондуктан баардыгы эле баба деп кайрылышат экен. Анан кийин Арслан баба балким сага ишенейинби дегенде айтат да: урматтуу пайгамбарым, мен сенин өтүнүчүңдү аткармакмын, бирок ошого чейин мен жашап жете аламбы? Анысы эле 600-гө чыгып калдым дегенде, мен сага Алладан ошончо өмүр сурап берем. Мен бата кылам, мен дуба кылам дегенде, макул анда аманатыңды жеткирейин деп анан бир курманын данегин берген экен. Анан муну кантип сактайсың дегенде, тилинин астына сактап, жоготуп албасын үчүнчү сактап жүрүп, анан кийин ошо жанакы аманатын алгандан кийин кантип табам дегенде, өзү сага жолугат, анан өзү сурайт аманатты, ошондо бересиң деген. Анан кийин элди кыдырат, жерди кыдырат, дүйнөнү кыдырат, көп жыл өтөт. Анан кийин 400 жыл өтүп кетет. Анан кийин ошо 7 жашар балага жолукканда, ошо жанакы биринчи вариант боюнча Салам алейкте жолуккан имиш, экинчи вариант боюнча Түркистанда эле жолуккан имиш. Бирок экөөнүн кайсынысы туура болду, факт болду, ал маанилүү эмес. Маанилүү экөөнүн жолугушкандыгы.